Быйылкы жылы суу тартыштык болбойбу биз дыйкандарга? Быйылкы жылы биздин жана прогнозубуз бар, цикл бар. Быйыл цикл жанагы кургакчы жыл эмес да. Быйыл болбойт, бирок бүт жерде 100% болбойт деп айта албайбыз. Анткени мисалы мына Лелек районунда бизде насос станция бар, жанагы АКНС деген. Аякта трубалар бар. Ал чирип кеткен. Ошонун биз 4 жылдын ичинде бүт алмаштырып чыгайлы деп атабыз. Ошол жакта маселе болуп калышы мүмкүн. Ошо насос станциялар, трубопроводторубуз 119 километр көбү уже мындай айтканда 30-40 жылдан бери уже чирип бүткөн көбү. Эми мына СПАлардын жумушу кандай болот эми? Мына сиздердин балансыңыздарга өтөбү өтпөйбү? СПА же өтүп акырын өтүп жатабы? Биз чекесинен мына бүгүнкү күнү 38 объектти биз белгилеп кеттим. Ошонун 24 объектисин биз кабыл алдык бүгүнкү күнү. Чекесинен алабыз, бирок биз азыр жанагы суу кодексине өзгөртүүнү киргизип атабыз. Ошо өзгөртүү киргенден кийин биз масштабдуу иштерди баштайбыз ал боюнча. Рахмат. Анан акыркы суроом сизге. Бизде мына өзүңүз билесиз, Кадамжай районунда Исмат Какыр каналы бар да. Бул Исмат Какыр каналы головною суу бөлүүчү жагы бул Өзбекстанда жайгашып алган да, Лаган каналы туурабы? Ушуну биз кантип келечекте Кыргызстан аркылуу алып өтөбүз? Ошол канча километрди түзөт Өзбекстан аркылуу өтүү жагы? Бул Өзбекстанды башкы суу алгыч Өзбекстанда биздин территориядан өтөт, анан Өзбекстанга кирип кайра бизге чыгып атат да. Бул каналды биз азыр ар бир областтан 1-2-3 объектти киргизип атабыз жана проект иштерине. Ошо буюрса кабинет министрде бизди колдоп берсе, ошо ар бир областтан 2-3 объекттин кирсек, ошо Исмат каналын Кадамжайдан киргизип атабыз. Киргизсек, ошондо биз түзгө-түз өзүбүзгө сууну бере алабыз. Өзбекстанга киргизбей сууну каналды. Негизи ушул бир эле бул Кадамжай районунда эмес, ушул головной суу бөлүүчү каналдарды баарыны ушул Өзбекстан, Тажикстанда турган бөлүктөр баарын өзүбүз аркылуу, Кыргызстан аркылуу келечекте ошо боюнча иш алып барсаңыздар жакшы болот да. Рахмат.